мектеп боюнча мен болгон күчүмдү салам, болгон аракетимди кылам. Жаңы мектепти салып бергенге мен ошол транспорт курулуш комитетине мүчөмүн. Таза суу деле бизге карайт. Мен таза сууду дагы айтам. Аны угасыздар, ошо ачык суу деген айылда таза суу жок деген бул башка кылымда болсо бул жетир. Анан ушта өнүккөн өлкөдө президенттин Сооронбай Шарипович дагы өзүнүн президенттик шайлоого барганда эң негизги убадасы бар. Ушул менин мөөнөтүмдөгү бир дагы айыл таза суусуз калбайт. Бул долбоор мен эң негизги долбоорумда айткан сөзү бар. Мен буну кайталап киргизем. Анан жанагы эми силер айтып атпайсыздар, эки долбоор, бириси ылдый жактан артизан суусун тартып кирүү, экинчиси болсо бул булактан депчи. Мен башка дагы источник финансирование деп коет, башка дагы каражат булактар бар. Арабтардын фонддору бар, бүткүл дүйнөлүк фонддор бар. Ошол айылга мына азыр тартып аткан бул жогорку кеңеш телевидениясы. Мен мүмкүн сиздин айткан сөзүңүздү, бул жердеги мектептин мугалимдер айткан сөздөрүн баардык ушул камерага тартылды. Мен бул камераны чыккан нерсени алып турган ошол арабтарга соопчулук эретти, ушул айылга бир жардам берип таза суусун тартып бергиле дейм. Мектепте болсо киргизебиз. Мына ондай жерде кантип сапаттуу билим алат? Кантип сапаттуу билим алат? Жылыбаган жерге анан кантип мен билбейм. Ушундай оор шартта кантип ушу балдар окуп анан билим алып атат. Бул эки маселени тең мен артынан кууп чечкенге аракет кылып канга убадамды берем.